Азыр бүгүнкү күндө если Карасу районунан келген этти сатпаса бул касапчылар немени сатат? Только ушла мяскамызда союлган деп. Практически 7 убойны жабылды. 7 адам ишин bir адам кыла албайт өзү аслында. Мен болду, кыска түшүндүм. Карапайым элди караган адам жок деп атасыңар да мына. Наоборот болуп атат да, биз ошо карапайым элди карап атабыз да. Биринчи очередь ошо элдин ден соолугу, элдин коопсуздугу. Мен башында келгенде убойныларда айтканмын. Биз бир да касапты жапканга акыбыз жок. Акыбыз жок. Мага демекте жүздөгөн убойный болсун. Бирок талапка жооп бере турган, ошону көзөмөлдөй турган атайын мына мамлекеттик органдар бар. Турабы? Анан барсаң антисанитария бардыгы өлгөн малдар каяктан келген, кандай болуп атат, эч ким силерди көзөмөл кылган эмес. Ошон үчүн ушундай мына оорулуу адамдар көбөйүп атат. Турабы? Боор оорулар, экинококкоз, альвеококкоз менен ооруган оорулор эң асты Ош областы, Ош шаары чыктык да. Экинчи күнү мына жерге мен жаныма келип отурсаңар, бүт адамдар келет, боорум операция кылам, паланча миллион акча керек, жардам бергиле деп, мына бүт акча сураган адамдар. Ушу неден чыгып атат? Ушу бардыгы ушу малдан келип чыгып атат. Иттен келип чыгып атат. Ушу ветеринариянын жолго коюлбагандан келип чыгып атат туугандар. Ошон үчүн биз башка область боюнча, башка райондор боюнча биз жоопкерчилик албайбыз. Бизге самый главный Ошто жакшы мындай элдин коопсуздугу, анан талапка жооп бере турган убойнылар, талапка жооп бере турган касаптар иштеш керек да. Биздин максат, мисалы мен деле алайдан малымды союшум мүмкүн да. Турак касапка алып келип тапшырышым мүмкүн. Бирок мен тартипти сакташым керек. Лабораторияга келип, мына мен малымды союп элем, машина жүктөп келдим. Текшерип бергиле деп. Булар лаборатория текшерип бериш керек. Же болбосо ошол жерде алайдагы лабораторияда жакшына текшертип, печатты бастыртып келип касапка тапшыра берсем болот да. Булардын мен азыр айтып атам, вообще бууп коюптур да, только ошол касаптар эме мына жердеги шаардагы союлсун деген. Ал туура эмес да. Лаборатория бардык жерде бар. Ошол жерден просто силер касаптар, силер дагы мына касапта иштегендер да жаран. Силер дагы мына мыйзамда сакташыңар керек. Жашырганда эмне? Аны алып туруп бала бакчаларга кетип атат, больницаларга кетип атат. Элибизге сатып атасыңар. Мен ошолорду билген мэр катары. Элдин, биздин жаш балдардын больницада иштеген, садиктерде иштеген биздин балдардын жарандын коопсуздугун ойлонтуп, мени түйшөлтүп анан ушул адамдарга бардык биз. Ошон үчүн силер да бизди урматтап, сыйлап, жакшына кылып туруп эме кылгыла. Мен кече ошону айттым буларга. Лабораториялар бардык жерде бар. Ошо печатты баскан адам эгер эме болсо, жооп берет башы менен. Кокс оорулуу малдын этин сата турган болсо. Турабы? Бирок силер дагы касапчылар кайсы жерден сойдуртасыңар? Турабы? Ошону мыйзам сыйлап, кайсы жерден эт келет, Кудайдан коркпуңар. Апарып, лабораторияга апаргыла коркпой. Лабораторияда ошону мен азыр айттым. Азыр турдум, мыналарга айттым, лабораториялар, райондордо лаборатория, аларга да шарттар түзүлүп берилген мамлекет тарабынан. Бар тура, оңдотулуп берилди. Бирок смотри, ал жерде дагы кандай убойный бар. Убойныйлардын акыбалы кандай да? Лаборатория деген менен жашырганда эмне лаборатория? Азыр көп ветврачтар акчасын алат да, малыңардын бир боорун же бир клинический осмотр кылып койбойт. Каалагандай кылып туруп, барат да пулун алат да, печатты карабай туруп басып кеткендер бар да. Ошон үчүн бардыгыбыз үчүн мына элдин патриоты бололу. Бирөөнүн үчүн эме эмес. Анан кече айтып аттыр, мэр ана мына кызыкчылык. Мен касапчылардан барып же болбосо ушулардан пул аламын мен. Турабы? Мага элдин шаардын кызыкчылыгы, элдин коопсуздугу керек.